Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Мышык менен чычкандар. Мышыктын карылыгы жетип, чычкан алып жешке кудурети келбей калды. Ал ойлонуп отуруп, анан чычкандарга барды да: "Кымбаттуу туугандар, мен карып кеттим. Өткөн кеткен күнөөм болсо кечирип койгула, эми таттуулашалы. Бири-бирибизге чоңдук зордук кылбай тынч жашайлы. Кайбир иштеримди эстеп өзүм да уялам. Мындан ары силерге тийбейм. Соопчулукка баш койдум. Эгер ынтымакка келсеңер, күндө 3 маал жанымдан чубап өтүп, алымды сурап тургула", деди. Чычкандар мышыктын үлгүлүү сөзүнө кубанышып, күндө келишип, алын сурап турушту. Мышыктын амалын чычкандар эч бир сезишкен жок. Бурчка тынч отуруп алып, чычкандарды өткөрүп жиберет да, эң акыркы чычканды лып басып калып жеп коет. Күндө 3 маал 3 чычкан жеп, өз ичинен кубанып гана жата берет. Күндөрдүн биринде чычкандардан эң мыктысы шылк мурун менен былк мурун чычкандардын азайып бараткандарын көрүп, мышыктан шек санашып, аңдып калышты. Шылк мурун алдыга, былк мурун артка түшүп, бардыгы өтүп бүткөндө амандыкты билдирип, бири-бирине үн салууга убада кылышып, мышыктын алдынан чубашты. Өтүп бүткөн кезде алдыдагы шылк мурун: "Сен кайдасың, былк мурун?" деп кыйкырды. "Мен баратам, түгөлбүз", деп былк мурун жооп берди. Мышык былк мурунду жей албай калды. Ошентип арадан көп күн өттү. Мышык бир да чычкан жей албай ачкадан өлмөк болду. Акыры мунун ачуусу келди да, эң арттагы шылк мурунду качырып сала берди. Алдартын абайлап жүргөн шылк мурун булт берип ийинге кире качты. Аны чычкандар көрүп калып, мышыктын алдамчы экенин билишти. Ошондон кийин чычкандар жолобой коюп, мышык ачкадан өлгөн экен.